Oyun başladı tuğanlar. Oy Tokotayev. Mishchenko. Читать edelim de ben. O ayağa çıkıp öyle oynayıp ketsen ya. Kocaman zaman versen ya. Ё-моё! Аны мен ойлогом, балким. Ох, нифига себе! Penalti. Hoca дубль! Bu Sport Hub, Business Sport Hub, Sport Hub, Business Sport Hub, Sport Hub. Ассалаумалейкум достор, бул Спорт Хаб каналы. Сіздермен біз Тоңыз Төлеев. Бүгін ушул стадионда биздин Дөрөн Өмүрзаковта Иран менен Кыргызстандын ортосунда беттеш өттү. Бул беттеш тууралуу биздин чыгарылыш болот. Жана эң өзгөчөлүгү бул оюнду биз Мирлан Мурзаев менен биргеликте көрдүк. Анын эмоциясын көрдүк, анын ой пикирин дагы уктук. Негизи эле бул оюн тууралуу ал дагы жакшы ойдор айтып берди. Вот каналга катталгыла, лайк, комментарий басып, бул видеону аягына чейин көргүлө, сөзсүз түрдө. Кеттик. Ben через дорогуда. Балкондан эле көрүп коем, мен ошо айдым. Пайда үчүн грейс топ болду. Билесиң акын көргөн. Негизи эле ушул стадиондо аз убакыт калды ойногонго, 2 жылдан кийин жаңы стадионго кетебиз. Ошон үчүн Мирлан байке, рахмат сизге. Чоң көрөлү. Рахмат чакырган үчүн. Негизи футболду Мирлан байке постоянно келип көрөт. Негизи ойночу эми көрүүчү катары. Кудай буюрса, дагы ойнойбуз. Еще это не конец. Поехали. Эскертип коеюн, биздин ошол өнөктөшүбүз бар, Кристалл. Негизи стадионго суу менен суу жок кирбейт, ошондон ичип алалы. Кыргызстандагы эң мыкты суулар Кристалл. Ушул Спартак стадионунда Дөрөн Өмүрзаковто биринчи жолу кача ойнадыңар беле? Барбы ошол эсте, ошол биринчи ойун? Дордой менен ойногом да АФКдачы. Биринчи оюнуңуз, 2014-те, 2012 болчу, по-моему. 16 жашта. 16 жаштасыңар. 16 жаштамын, даже 15 жашта болчумун. Дордойго биринчи жолу АФК ойногондо ошондо. Ошол Азиядан кийин бир да ойун ошол оюнга окшобойт да. Анткени айтып коем, биз ал оюндарга 1,5 ай даярданганбыз катарда. Даже жаңы жылды семьямда эмес, ошол жакта өткөргөнбүз да. Бияктан болсо, мен ойлойм, аз убакыт болуп атпайбы. Ар бир оюнчу кандай даярданып келет, өз клубтардан травмасы бар кээ усталость бар, ошонун баарына эме болуп оюнга по-любому чыгарат да. Ошо билинип калдыбы, Гүлжигит акыркы канча эң көп сбордо ошол жүрбөдүбү? Кадимкидей билинип эле, сбордо жүргөнү, травмасы жок экени, эми акыркы оюнда. Ал усталоштарды только тренер чечет да, биз биякта оюнда телевизорден анан мындай карап айта албайбыз. Предыгрова разминка балдар чыгышты, состав белгилүү болду. Анан кийин по трибунка кетип баратканда кандай ощущение болот негизи? Бул волнительный болот ал, блин, ал сезимдердичи эми айта албайсың да. Сыртка чыгасың эми кылмайсың. Спасибо. Нет. Ал эмне болот кадимкидей? Ал сезимдерди айтам го, мындай сөз менен айта албайсың, все равно, тем более дома играешь, ответственность чоң да. Жака жаш. Же мындай көп ойлоно бересиң да. Анан уже оюнга чыкканда уже жанакы бүт грузду түшүрөсүң да.
Бирок ошол убакыт менен с возрастом кетет да турабы кичине болсо дагы же ошол эле ойдон калабы жана. Жок, ал кетпейт ал. Кетпейби? Все равно мурашки болот, эме болот. Эми любой кишиде болот да алчы. Аны мындай сезим менен мындай айтам го, сөз менен мындай жөн эмете албайсың да. Анда сезиш керек э? Аны айтып бере албайсың. Аны айтып бере албайсың. Стадион келдик. Здрасте. 34 место дейт. 34, 32. 13-ші рядпы? 13. Алейкум ассалам. Assalamualaikum. Andımızı urmaktуу kıyırmanlar. Канча негизи? Азал Бекен продолжает, оказывается. Азал Бекен биздин ошо проекти биринчи каарманда. Все бүттү дейт. 35 оюнга э? Азал Бекен менен канча ойнодуңар э силер? Канча ойнодуңар? Бордодо дагы ойнодуңар. Сборныйда дагы. Биз азыр ошол стадиондун үстүндө атайын ошол операторлорго кылынган жерге келдик. Бул жерде ошол мынакей УТРК спорт телеканалынын камералары турат, жана ошондой эле федерациянын камерасы, АФКнын камералары турат. Биз жактан келип тарталы деп чечтик. Анткени бул жактан эми сиз айткандай көп учурда көрөрмандар тоскоолуп болот экен. Бирок биз экинчи таймда буюрса тескерисинче көрөрмандарга барабыз. 4 секторга барып элдер менен чогуу оюнду көрөбүз. Бирок биринчи таймда бияктан ошол оюнду карайбыз. Ошондой. Бул ошол жанагы УТРК спорт телеканалынын операторлору. Бул длинна фокусный камера деп коет ушуну. Бул жерден мына алыс турган нерселер жакын болуп көрүнөт. Биягында болсо ошол Кыргыз футбол бирикмесинин отделы жакта ошол Кыргыз спорт ТВ тартат. Жана ошондой эле биякта ошол стадиондун диктору экен. Аларга атайын сонун кылынып коюптур, жакшы жерде. Жана оюн башталды азыр. Kırgızlar Kırgız Respublikası'nın memleketlik himni. Эч ойлоптум да, Милан Мурзаев менен ушул стадиондо турат экен жандайчы, ким болсун да. Көпкө жакта эмес, бирок калып. Составды көрдүңүз. Негизги суроо ошо Кайрат боюнча экен сизде, Кайрат эмне жок деген. Дагы барбы? Ойлор мынакей Одилжон, Бишенко, Эльдар Зарыпбеков, Кенжебаев, Каймер, Калимуллин. Бекбердиновго суроолор бар да. Бекбердинов, негизинде ушул акча заявка болду го 25 игроктон. Дагы кимдерди сиз күттүңүз эле? Мен мынакей, например, ошол эле Фархат Мусабеков, Атай Жумашев, Сыйбек Мамыралиев деген оюнчулар неге түшпөйт деп ойлойм да. Кыргызстандын чемпионатында жакшы ойнойт. Кече эле ошо вопросту главный тренерге берди да, көрдүм да, уктум да, эмне деди. Сиздин оюңуз эми? Мен оюнум алар здоровый эле. Просто там билбейм, эми тренердин көз карашы может башкача. Иран дүйнөдөгү эң күчтүү командалардын бири, Азиядагы сөзсүз түрдө эң күчтүү командалардын бири. Бирок ошо Муламбек айткандай, ар бир команда ойносок болот. Негизи эле биздин ушу стадиондо мен оюмча эми Австралия менен ойноп койгонбуз, Япония менен ойноп койгонбуз. Негизи эле ушу стадион бар го деп өзгөчөлүгү кыргыздар үчүн. Все равно момундай балдар чыкса деле мындай мурашки болуп кетет. Вообще мындай өзүң ойногуң келип кетет да. Ушундай ощущениялар болот. Азыр деле болсо керек кичине, сиз деле мактап чыгып жүрбөкмүн азыр деп эле мындай. Жардам бере коем депчи. Кеттик эметсе. Оюн башталып тургандар. Кыргызстан Иран. Чемпионатка отбор 3-чү раунд. Негизи бизге азыр учурда ар бир упай өтө маанилүү, бизге анткени упайлар өтө аз. Бирок мүмкүнчүлүктөр билесиздер, бизде бар эмес, жок эмес. Азыр учурда мынакей биздикилер прессингге киришти. Каймер менен Жигалкулов. Негизи айтып коет да ошол Лисицин коргонууга көбүрөөк
экен деп. Ошондой экен негизинде. Ар бирөө өз карашында мындай билем. Не надо суетиться, не надо мындай, чын айтканда көп эмелер болот да. Мындай колунду өзүн түшүрүш керек да негизичи. Спокойно болуп, где надо мындай замах менен алып, арка берип, чуть-чуть поддержать, успокоиться да. Анын баарына жеткире албайсың да. Бирок ушул чоң матчтарга ушу Иран менен болгон оюн, Мьянма менен болгон оюн эки башка оюн да чын айткандачы. Статус боюнча деле ошол оюнга өзгөчө мотивация, өзгөчө мындай настрой аласыңарбы? Эми биякта психологический да, психологический. Ким Мьянма, ким Иран да. Сен уже бияң сразу иштеп кетет да уже. Бирок бул жигиттин урук бетештик оюнуна кандай баа бересиңер? Ой менен. Мое мнение, он да, слабый алкоголь. Где не надо, алдашат, где не надо, там, отдает, да. Бул жигит азыр мындай ойноду. Азыркы курамда мынакей, ушул курамдын ичинде сизге жаккан эки оюнчу жетпейсизби? Эң стабилдүү оюнчулар кимди ойлойсуз? Кайрат. Кайрат, а ушул поле тургандарданчы барбы ошо? Одилжон сыяктуулар. Эч ким жок. Жок. Таркович жаңы балдарды алып келген, анан кийин ушул сынап кетти мынакей Зарыпбеков, Эрмек Кенжебаев, жаш балдар Каймектай ойноп атат. Ушул жаңы муунга кандай баа бересиз? Анткени мындай айтканда сиз улуу муун менен ойноп көрдүңүз, мурунку Сыдыковдор менен, анан кийин орто муунда болдуңуз, анан жаш муун менен ойнодуңуз. Ушулар кандай азыркы жаштар? Айырмасы. Азыркы жаштарга сөз айтсаң тарнат да. Анда бизге сөз айтканда биз вдвойне иштечүбүз да. Азыр маякта бирөөгө кыйкырып кой. Мо тренер баштайт, зачем ты на него кричишь депчи. Таркович ушундай болгон да. Мен жаштарды наоборот урушуп, чуркабайсыңбы, пас бербейсиңби деп урушсам, ал айтат, жаштарга тийбей дечи. Андай болбойт да. Как молодежь будет расти, да? Ты же, это же рабочий подсказ же. Конечно. Сен аны келип урган жоксуң да. Сен наоборот аны Андай болуп кетти, ар бир командада бар да мындай. Братанчы, мындай в кавычках. ар бир командада эмес, но Иранда деле бар. Болду. Иран менен урушканды көрсөң, мына англисче урушкан биз деле түшүнөбүз да. Көп бүт жакта бар. Мен даже Индияда ойносом, Индияда деле бар андайчы. Ал любой командада бар. Просто биякта от тренера зависит да, кандай сен эметесиң да. Көрүн, концентрация жок. Азыр мишинка ыртатса баары астыга чукуп атат да. Билет да, что катуу ырыта албайт. Наоборот, жакын келиш керек да. Поддержкагачы. Булар физически да күчтүү, тактически да күчтүү. Сиз эми мындай оюнчулар ойноп жүргөнсүздөр да. Өзгөчөлүктөр бар да бар. Минамен ойногонсуңар, анашынакы мындай дүйнө жүзүндөгү топ жылдыздар менен ойноп көргөнсүңөр. Мындай башкача экен булардын кыймылдашы дагы. Эми бар булар физически сильнее да. Буларды карасаң, анан биздин футболчулар карасаң, Али Мардонду, Гүлжигитти карасаң, Мишинканы карасаң. Булардын экеси күчтүү, бирок адам эмес күчтүү болсоң делечи, просто биякта уже булар постоянно сильный соперниктер менен ойнойт да. Тем более булардын лигасы да сильный. Ошонусу да бар да. Алсыз ички чемпионат менен биз эч качан мыкты, чоң, күчтүү курам менен ойночу кура албайбыз эч качан. Оюм ушундай да. Азыр бизде макул бүт эле легионерлер да почти. Бүт эле легионерлер. Кырсыган ойногондо Мишин ойноп жүрөт. Болду, прострел биякта. Опасно, опасно. Ой-ой-ой, Токотаев! От своего отскочил, көрдүңбү? Да, от своего отскочил. Токотаев биринчини тостон кийин.
стандарттар мына ушуна колдонуп атпайбы? Айтып атпайбы, опасный, да, опасно. Булар они постоянно наигрывают, да, постоянно ошо эмеге берет да, дальнийгечи. Негизи Иран менен уже психологически эле эме болот да. Балдарчы. Ооба. Ошон үчүн опытныйлар чыгарыш керек да, чтобы психологически мындай эметпештен. Широко выйдет, yaxshi. Кай. Мер, Хожо. Ушундай момент болду. Эмнеге теппейт дейм да азыр. Вторым-дай. Зайдет, нет, зато вы ударом закончили этот момент. Мищенко. Назад. Ой, вещи, я читать этим да, IQ, лишь бы не ошибиться, понял? Назад отдай и все, ошибка албайт. А бяхта КПД, а назад это уже все, да? Көрдүңбү жок? Биздикилер атакага эки ойлорот. Эки үчөө. Азыр Мьянман менен ойногондо атакада 8 киши болмок. Анткени барбайт да. Потому что Иранда что надо обороняться, да? Ох, ё. Да, момент чуть свои каласа. Азыр могу внешний мен дальний кетмек да азыр. Это игра в одни ворота, блин, мол. Жаман жүрөк уже чыдабай барат да тоже ойнап. Майга чыгып эле ойноп кетсең я. Кожого жардам берсең катуу пастарды берсең Бирок последний жолу жана кече интервьюну көрдүм да тренерден. Мусабеков да айтты, там балдар да айтты го, там некоторые травма, некоторые там эме депчи. Но последний жолу Фара менен сүйлөшкөндө у него там все в порядке было, да? Ооба, жок травма айткан эмес. Фара деле маякта наоборот игру он наладил бы, да? Күчтүү оюнчу. Эми жана сен айткандай Атайды айта албайм, бирок Атайм ойнап жүрөт сборная просточи. Ладно, Атай чуть получается сборная. Магомед Узденов деле жакшы, у него пасы хорошие, отдает мындай игру, спокойно играет, там да, может успокоить, да, мяч. Бекназга көбүрөөк убакыт бериш керекпи оюнчу? Сборная. Же туура эле Ал бала буйруса көрсөтөт өзүнө. Көрсөтөт, Кичине время надо, да. Мынаки. Нет, не гол кайрадан. Зачем он сейчас отсюда вывел мячик в центр? Он должен был развернуть, потому что скучно здесь, там он один, Да. Гульджигит один, отдай ему и все, разверни мяч. Тренер эмесмин, чисто мое мнение, да? Тренердер айтат да, көрөм да мен, когда разбор игры делаем, ушундай моменттер көп болот да, почему нельзя развернуть, депчи? Сохранить мяч, развернуть. Жакшы момент болду азыр. Шкуров, штрафной площадь. И удар поворот. Эльмир Кенжибаев. Подбор Каримин. Азмун. Сол флангка. Ё-моё! Зачем подкат делать? Играй до конца, просто корпусом его закрой и все. Bir kontrataка, bir gol. Азыр подкат кылды тей, көтөрүп койду да жөн. Мынаки 10 минут калды ровно. Биринчилердин аягына 10 минут калды. 2-0 каршы биз өткөрдүк. Контратакадан бирөө кирди.
бирок эле ойдум. Чын айтайын, мына жакта отуруп алып пысык болуп кетесиң, ошон үчүн үйдө көрөм да мен. Биринчи тайм бүттү. Раздевалкада ушундай оюндарда эмне сөздөр болот обычно? Эми Туруп атканда 2-0. ар кандай сөздөр болот, эми ошибкаларга айтып, момундай кылыш керек, туура ошибкаларга айтат да. Анан эми настраивать этет балдарды, давай жигиттер ойнойлу, давай башкача эметели депчи. Кээде тактиканы менять этет. Кээде замена болот. Деген болсо 15 мүнөттөн бир. Канча 5 мүнөттүн мотивация, 10 мүнөт тактиканы алмаштырмайды, Жок, 5 минут отдых, молчание. Анан уже баштайт. Анан баштайт. Каждый там кто там своими делами занимается, туалетке барат, там переодеться, одеть что-нибудь сухое дегендей. А потом уже башталат. Чисто физически, ментально сиз ушул оюнга чыкканга даярдайсыз негизи? О, мен айтып атпайм, күн сайын тренировка кылам. 2 жолу, 2 жолу 2 мал тренировка кылам. Кросс турам, тоодо барып чуркайм. Стадиондо чуркайм. Кристинин мени команда жок болгондо, мени все равно алып жүргөн да. Но я тренировкада доказывал. Ал мага айтчы, ты без клуба, без игровой практики. Хорошо, без проблем, алгыла. А там я докажу депчи. Баягта Азияга чыгып атканда он не готов деп эле. Ооба. Тебе айтат. Ох, блин. Жакшы пас берди. Просто Тарковичтин жанакы эгосу эметти да. Эми мен ачыгын эле айтып коеюн. Малайзиядан кийин 3-1 утуп атканда анан 4-3 утуруп койдук го. Ошондо чыгарган жок. Анан ладно деп туруп биякта Иордания менен ойногондо күттүм чыгарат деп. Ошондо да чыгарган жок. Анан эми бүтөсүң да все равно ушунча тренировка кылып атасың, эми сезип атасың сен. Кээбирки балдардан на 2 головы выше да. Анан ушундай оюнда, тем более Кыргызстанда ал билип турат, что мен по-любому күчтүүмүн да биякта жарым командаданчы. Чечип коесуң деп. Эми не то что чечип коесуң, эми решать этпесем деле я где-то могу там в обороне отработать, где-то могу там пас отдать да. Анан чыгарган жок. Оюн бүтөр деле мен үйгө кетип калдым да. Директ эле. Жок, оюн бүттү. Оюн бүткөндө мен раздевалкага кирип, кийимдеримди алып кетип калдым да. Ошон үчүн чакырган жок да. Эми мен барып жанына барып эмне жалынайынбы? Мен неге чыгарган жоксуң? Өзү мага айткан жок. Мирлан, там, извини, то, что я тебя не выпустил Малайзия менен, эми биякта Иран, Иордания менен чыгасың чыкпайсыңбы, это другой вопрос депчи. Я бы понял бы. Анан ушундай тренировка кыласың. Анан башка оюнчуларды чыгарып, анан чыгарбаганда, конечно, мен эмне кылам, жалынып калам. Анткени биз Малайзиядан чыкпагандан кийин ойлогонбуз да. Демек, Милан экени сактаган экен, Бишкектеги оюнга, скорее всего. Мен деле ушинтип ойлодум да. Скорее всего. А биякта чыгарбагандан кийин түшүнбөй калдык да бизчи. Аны мен ойлогом, балким. Ох, нифига себе. Гол. Ходжон забил. Акыры киргизди. Ни хрена себе. Мазар жок. Стандартта киргизип коюшту го. Буюрса 2-1, 53 минутта. Кыргызстан командасы алдыга чыкты. Менин оюмча ушул
очень жестко омоложение кылабыз деген ой менен болельшик жүрүп атат да. Бирок менин жеке оюм өтө мындай орой мындай кылыш керек да. Командада калыш керек. Өзөгү болгон, тамыры болгон оюнчулар калыш керек да. Менин оюмча. Анан ооба, омоложение кылыш керек сөзсүз түрдө. Бирок акырындык менен поэтапно. Жок, азыр андай эмес да. Карайсың, ойнап жүрөт, Кичим бар, Тамик бар, Кайрат бар, көп эле оюнчулар бар да. Азияга алып барганда карабайсыңбы? Андай кылбаш керек болчу да. Ал ошибка болуп калды да. Бирок ал жерде Тарковичтики болуп калды, бияк Симчик болуп калды. Ставляк катта болуп, Шүкүров. Ой-ой-ой-ой-ой! Козубаев, секириби рыбка дейли. Булар контратакасы жаман экен. Тарими келип калды, Тарими. Ой, Азмун. Экөө жаман бири-бирин түшүнөт экен могу. Базар жок. Penalti. Kim teyetken, görölçü, kim görет? Hocaga berelим. Alkılov. Alkılov çıkıp etmedi. Çıkıp etti lan. Yüzü geçti bu. Kırgızistan'da gol gerek, Akdere, Gökdere, Kırgızistan'da gol gerek. Gol, 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 gol. Қожабек! Келем. Тройной замена oldu. Bizde Adıl турат. Çok al эме. Ошо. Врач келбеди, врач ошончо чыгып кетти. Эй. Свисток. Куда ударит? Налево, кет. Направо. Налево! Экли! Хожа, дубль! İran'da yok, arada şimdi olur. İran. İkinci time'da bu arada. Aldırı işte. Akırı, Naki, Kırgızistan komandası. İki gol gücüyle. What do you think about this game? I don't know. It's good. Cool? Yes. Who we won? Who's win? Iran? Iran? Yeah. Что думаете об этой игре? Как она вам? Дружная, хорошая, в ровне пока идут. Но как иранец буду надеяться, что игра выиграет, но будет выигрывать дружба. Biz uшу өз үстүнөн германдар жакка баралы чечтик. Мен негизи ушул 10 жылдан бери фан группада жүрөм, активдүү катышып. Ирандыктар көрдүк, өз үстүн көрөлү азыр. Сардар Азмун акыры киргизүүдө. Тилекке каршы 75-минутта биз гол өткөзүлдүк. Баягы эле Сардар Азмун
жакшы утуп турат азырынча Кыргызстан курама командасы. Бирок нормально. Элдердин маңайы чыгып турат дейт. Бул жерде мынакей Жоэл Кожо менен Мехди Тарими 3-4 мүнөттө сүйлөшүп турушты. Не деп билбейм. Кызык. Бирөө Интерде дейт, бирөө Динамо Самаркандта. Кыргызстан! Казыр Бакай белгилүү биздин ушу машыктыруучу. Оюңуз кандай? Беттеш тууралуу. Эң биринчиден кыргыз элимди куттуктайм ушундай чоң майрам менен. Иран деген дүйнө чемпионатына дайыма чыгып турчу, катыша турчу команда. Аябай кызыктуу оюн көрсөттүк. Биринчиден Кожо Жээл жакшы завершение кылып голдорду киргизди. Экинчи тайм Эрбол Атабаев менен Бекназ Алмазбеков аябай жакшы мыкты оюн көрсөттү да. Бул оюнду уталмак белексиз, кандай дейсиз мындай? Бул момент, когда мы могли выиграть, скажем так. Выиграть нет, но ничью могли бы. Могли, да? Да. Я так считаю. Но я считаю, что нужно еще усиливаться игроками, отправлять наших игроков в Европу. Вот Бекназ Алмазбеков, Эрбол Атабаев показали класс, да? Чайлдыр оюн кандай болду? Жакты сон эми Иран менен мынча ойногон Иран деңгээли какта бизге по сути эми өчүп жатабыз. Бирок уттук экинчи таймда. Ооба, негизи утту. Сон оюн болду, мага жакты. Өзгөчө эми Нукура кыргыздын жигити Кожо, красавчик. Башлык жигит экен өзү. Вообще түрдөн алып койду го. Ошосон сага жакты өзүңө. Мага оюн жакты, бирок алыс болуп калды бирок. Кожо эмне кылып калды? Гол кондот. Атабаев Эрбол левый менен оң менен тепсе жактан биз ушуну боло беребиз бияктачы өзүң эле билесиң жакта ойногондо кандай темп скорость. Бирок в любом случае биздин жигиттерге рахмат. Азаматсыңар. Ставьте колокольчик, пишите комментарии и выводите в топ этот канал. Все, так и закончим. Урматтуу достор, ушинтип оюнубузду аяктадык. Тилекке каршы жеңилип калдык 3-2 эсебинде. Бирок оюн менин оюмча өтө жакшы болду, көзгө толумдуу болду. Бул оюнду дагы повторду дагы көрүш керек, анткени кайсы жерлерден бизде мүмкүнчүлүктөр болбой калды, ошондо байкаш керекпиз. Бирок түшүш керек. Иран бул башка деңгээл. Чын айтканда башка деңгээл. Бирок биздин команда азаматтар, биздин оюнчу азаматтар экинчи таймда биз жеңип алдык. 2-1 эсебинде Кожо азамат. Ошондой, бул форматты биз дагы улайбыз, бирок бул менен биз бүтүрбөйбүз. Анткени жакын арада биз Мирлан Мурзаев менен толук интервью дагы чыгарабыз. Аны тарттык. Кудай буйруса, аны да көрөсүздөр. Биздин каналга катталыңыздар, лайк, комментарий басып, андан кийин бизди колдоп коюңуздар, видеону таратыңыздар. Болушунча сиздерге чоң рахмат. Жана биздин өнөктөш Кристалл компаниясына биз ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге чоң рахмат. Биз күйгө кеттик. Бул спорт хаб, бизнес спорт хаб. Коңу эле тапырсың болуп чырга. Эң мыкты коноктор, сонун маектер. Кызыктуу долбоор, өзгөчө контент. Бул спорт хаб, бизнес спорт хаб. Коңу эле тапырсың болуп чырга. Эң мыкты коноктор, сонун маектер. Кызыктуу долбоор, өзгөчө контент. Бул спорт хаб, спорт хаб, спорт хаб, бизнес спорт хаб. Sport Hub, Sport Hub, Sport Hub, Sport Hub.